Диний экстремизмди алдын алуу багытында профилактикалык иш алып баруунун сапатын жакшыртуу максатында семинар өткөрүлдү. Мында улуттар аралык коопсуздукту камсыздоо, жергиликтүү жамааттардын туруктуулугун бекемдөө боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Окуудан өткөн кызматкерлер зордук зомбулуктун жана чыр-чатактардын алдын алуу боюнча жарандарды маалымат менен камсыздайт. Ошондой эле жаш муундарга маалыматты туура багытта жеткирүүнүн жолдору тууралуу пикир алмашуу жүргүзүлдү. Тастыкталбаган маалыматтар болгондугу үчүн биздин жаштарыбыз буга көп азгырылып, көбү ошол жака бурулуп, же болбосо ошол постторду, же болбосо тыюу салынган экстремисттик жана террордук уюмдардын жанагындай атрибутика символикаларына пост жазып, комментарий берип, же колдоп, ошону таратып коюп атат. Бул аябай жоопкерчилик маселеси. Жаштарыбыз ошону байкабастан анан кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылып кетүү да ыктымалдуу коркунуч болгондуктан ошол багытта биз ушул жердеги семинардын катышуучулары менен алардын методикасын, алар менен иштөөнүн тартибин жана жалпы Кыргызстандагы диний кырдаал, ошол эле учурда тыюу салынган экстремисттик жана террордук уюмдардын өзгөчөлүктөрү, алардын идеологиясы, алардан кантип арылса болот, кантип калбаш керек, ушул маселелерди талкуулап. Долбоордун жыйынтыгында шаар аймагында жайгашкан 13 коомдук алдын алуу борборлоруна кодекстер жөнүндө китептер таркатылып, калкка кызмат көрсөтүүлөрүнө шарт түзүлөт. Аталган долбоордун негизинде 1 жылдан бери иш алып барылып, бир катар тренингдер өткөрүлгөн. Аймактык бөлүнгөн конуштарда бар иш алып барышат. Алар ушул жарандарга укуктук тартипти түшүндүрүү, мыйзамдарды түшүндүрүү жана коом менен кандай иш алып барышты. Ошол эле учурда коомдун арасындагы радикализм, экстремизм, терроризмди алдын алуу максатында иш алып барышат. Ошол негизде бүгүн окутуу болуп атат. Окутууда кандай Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинен атайын теологдор, атайын кызматкерлер келип бизди окутуп атышат. Бул багыттагы окутуулар Бириккен Улуттар уюмунун каржылоосу аркылуу Борбор Азиядагы Евразия фонду тарабынан ишке ашып жаткан жергиликтүү жааматтардын туруктуулугун бекемдөө боюнча долбоорунун алкагында уюштурулууда. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары.